электин келе элек Кыргызстанга. Келесиңби деп мен сурабайм деле, ал айтпайт деле ошо. Ни туда ни сюда болуп жүргөн мезгил. Бирок мен фокусумду бизнеске койдум. Хотя бир жактан болоюн, кто я деп өзүмө сурасам, мен Самара экем, 3 баласы бар аял болду. Кто я? Не понимаю, кто я. Мен киммин деп алып ийлеп атам. Мен киммин? Эмнеге жаралдым бул жашоого? Мен миңден бир адаммын дедим аны өзүмө. Мен ошол лидермин дедим. Мен иш баштаган ишин аягына чыгарган, мен лидермин деп өзүмө дух бердим. Отуруп алчы. Я могла бы сказать ошондо, ооба, бул туура айтат. Мен колуман келбейт, я такая деп сынып калсам болот эле ошо сөздөргө. Тарс деп сынып калсам болот эле. Учпай болорейин. Жашоомду жашай берейин деп мен сынып калсам болот эле ошондо. Жок, мен өзүмө дух бердим. Жок, мен сынбайм дедим. Неге мен сынат экен? Мен лидермин дедим. Кто я деп. Кийин апаң ким деп сураса, апам домохозяйка деп жооп береби балдарым? Апаң ким или кайда иштейт десе, кто я деп өзүмө жооп бере албайм. Кто я? Ким экенин билбей ушунчалык жоготуп жүргөм өзүмө. Өзүмү жоготуп жүргөм, мен өзүм табышым келет. Канча убакыт кетпесин табам. Я найду себя дедим. Фабрик жардам берет мага. Я найду себя дедим. Табам мен өзүмден. Өзүмү ушунчалык жоготуп койгом. Мен лидермин дедим, аны мен по жизни я вдохновитель болом дедим. Анан ошондо иштебейм деп калган мезгил болчу да. Анан иштебейм дегенде эле баягы сөз эсиме келет да. Сен 1000 адамдын бир адам эмессиң, сен жалкоосуң деген сөздөр кулагыма жаңырайт. Анан жок, мен андай эмесмин.